Бул каттарда эмне деп жазылып турат деп ойлойсуздар? Туура, көпчүлүгүбүз билсе керек бул ихсанга чакыруу экенин. Тилекке каршы дайыма эле ихсанга эмес, а балким бидаат болгон бейшембелик, 40 жылдык жана башкаларга чакыруу каты да көп кездешет. WhatsApp группалардан мындай каттарды толтура эле көрүп жүрөбүз. Ассалому алейкум жамаат. Бүгүн садака жарыя жөнүндө сүйлөшөбүз. Видеону акырына чейин көрүңүздөр, себеби бул видеодо өтүп кеткен туугандарыбызга, дос тааныштарыбызга кандай чындыгы жардам көрсөтө алыш жөнүндө сүйлөшөбүз. Жана ошондой эле маркумдарга жардам берип атам деп ойлоп, канчалык өтө чоң зыянды берип атканыбыз жөнүндө да сөз кылабыз. Иллюстрациялары менен. Андыктан келиңиздер бул каналга жазылыңыздар. Лайк басышты да унутпаңыздар. Биринчи садака жария деген эмне экенин билип алсак жакшы болот. Садака жария бул сооптор үзүлтүксүз келип туруучу садака. Биринчи пайдалуу илим алдыңыз, бир гана диний эмес, жана аны бирөөлөргө үйрөттүңүз. Ошол үйрөнгөндөр да ушул илимди таркатышса, сизге сообу кайтыш болгонуңузда да келип тура берет. Экинчиси салих, жакшы уул кыздарды тарбияладыңыз, жана алар сиз бул дүйнөдөн өтүп кеткениңизде да алардын ар бир сооптуу иштеринен, кылган дубаларынан сизге да үзүлтүксүз барып турат. Анан үчүнчүсү бүгүнкү биздин темабыз, айталык бир курулуш иштерине салымыңызды коштуңуздар. Мектеп, мечит, медресе, больница, көпүрө жана башка ушул сыяктуу курулуштар же болбосо көпкө чейин иштей турган нерселерди алып бердиңиздер. Мисалы техника жана же болбосо мечитке төшөк алып бердиңиздерби, же болбосо суу чыгарып бердиңиздер бир суусу жок жерге, суусу жок үй бүлөлөргө. Айтор ушуга окшогон бардык көпкө чейин иштелүүчү нерсе садака жария деп коет. Альхамдулилля, Кудайга шүгүрлөр болсун. Коомубузда ушундай жакшы түшүнүк өрчүп келе жатат. Жок дебейбиз. Мисалы жакында эле менин бир досум атам өттү эле деп мечиттин кемчиликтерин алып берди. Видео чыккандан 2 айча мурун медресеге жардам деп өтүп кеткен досунун атынан 3 адам келип 50 000 сомго жакын жардамын таштап кетишти. А бул болсо шаарыбыздын биринчи орто мектеби. Бул мектептин короосуна бир тууганыбыз атасын ардап садака жария ниетинде брусчатка бастырып жана центральный эшигин алмаштырып берген. А бул болсо мурунку Мира көчөсү. Бул тротуарды, темир заборду да өткөн кишиге арнап, билишимче ошол өткөн кишинин балдары садака жария болсун деп реконструкция кылышкан. Мурунку абалы өтө начар болчу. Жана албетте бул шаарыбыздын курулуп жаткан медресеси. Бул жерге бир канча туугандарыбыз өтүп кеткен туугандарына арнап садака жария ниетинде жардамдарын берип келип атышат. Жакында эле бир тууганыбыз атасына ыйксан өткөрүшүнүн ордуна медресеге жардам деп 150 000 сом ушул медресеге жардам катары берди. Биздин курулуп аткан медресебизге 150 000 сом акча которушту да. Эмне дейбиз? Мына ушул атага болгон чыныгы сүйүү, атанын бул дүйнөсүн гана эмес, акыретинде ойлош ушундай болот. Аллах Таала бардык ушул садака жарияларды кабыл кылсын. Сооптору кыяматка чейин жетип турсун. Жана ошол кыппындай соопко зар боло турган кыямат күнү ушул кылынган садака жариялар көп сооп болуп келсин. Амин. Албетте бул видеонун максаты сиздерге болуп өткөн иштерди жөн гана айтып коюу эмес, балким мындай иштерге сиздерди дагы көп катышууңарды үндөп кетиш. Видеонун башында айтканбыз, кантип өтүп кеткен туугандарыбызга же дос тааныштарыбызга чындыгы жардам көрсөтө алабыз деп. Биринчиси аларды дайыма эстен чыгарбай дуа кылабыз. Экинчиси ушул алардын атынан көп садака жария кылабыз. Өзү башка варианттар деле жок. Анан дагы бир чакырып кетүүчү нерсе, туугандар, мына ушул каттарды ашка чакыруу болот. Көбүнчө ашыкча союштары менен, жылкы, уй, кой сыяктуу. Жана мындай жерде көп ысырап да болот. Туура, бул нерсени такыр кылбай коелу деп айта албайбыз. Бирок бул жерде суроо жаралат да. Курсагы ток адам чын дилде канчалык деңгээлде чын дилден дуа кылат деп ойлойсуздар? Балким албетте кыйынчылык заман болгондо бул видеодо келиңиздер туугандар, ушу курсак ачык адамдардын курсактарын тойгузуп, алардын чын дилден кылган дубаларын алып калыңыздар деп балким айткан болотурбуз. Бирок андай заман өттү. Азыр ачык адамды табыш өзү кыйын. Биз мына Майлы суу кайрымдуулук фонду муктаждарга жардам берип келебиз. Бирок чындап ачка болдум деп аткан адамды табыш кыйын. Жок десек да болот. Темага кайтсак, анан дагы курсакты тойгузуп, дуаны кылып, анан ары жака барып маркумдун артынан сүйлөгөндөрдү деле угуп калабыз. Бул чындык. Буларды айтып атканыбыздын себеби чын дилден кейип атабыз да бул көрүнүштөргө. Мындай иштердин маркумга өзү сооп барып атабы деп ойлоп да. Ошондуктан келиңиздер туугандар, өтүп кеткен туугандарыбызга чыныгы жардамды көрсөтүп калалы. Мүмкүнчүлүгүбүз барында. Себеби өзүбүз дагы бүгүн бар, эртең жок. Балким ошол мүмкүнчүлүктөрүбүз дагы акча каражат дегендей бүгүн бар, эртең жок. Балким ал өтүп кеткен ата-энебиздин ыраазылыгын ала албай калгандырбыз. Жашоодо ар нерсе болот. Же туугандарыбыздын, же таанышып жүргөн кезде өтүп кеткендир балким. Ошондой болгон болсо алардын атынан садака жария кылып коюш алар үчүн эң сонун жардам болот. Балким ошол ыраазылыгын ала албай калган атабыз кыямат күнү кубанганын ыраазылыгын билдирер. Билбейбиз да. Бирок биз анык билебиз, чын жүрөктөн таза акчадан кылынган садака жария маркумга сооп болуп барышын. Эми кантип кылам садака жарияны дегендер болсо, ал өтө оңой.
Биз жогоруда бир канча мисалдарды айтып кеттик. Эң эле оңою жакынкы мечитке барып, анын кемчиликтерин бүтүрүп бериңиз. Кошунагын суу толтурууга кудугу жок болсо куруп бериңиз. Анан сизге сооп. Шаарыбызда Мали Суу Кайрымдуулук фонду деген фонд бар. Жардам көрсөтөм дегендер үчүн реквизиттерибиз болот. Видеодо жана видеонун астында байланыш номерлерин да калтырабыз. Ош, Жалал Абад шаарларында себепкер аттуу фонд бар. Башка шаар же айылдардан болсоңуздар, ишеничтүү фонддорго кайрылыңыздар. Же ошол мечит медреселердин муктаждыктарын бүтүрүп бериңиздер. Канчалаган мечит намазканаларда сууктан намаз окушат. Кыскасы өтө көп садака жарыя кылуунун жолдору. Ана сизге жайыма болуп туручу сооп, өзүңүзгө же башка бирөөгө арнап кылган болсоңуздар. Жана акырында жогоруда айтылгандай маркумга жардам берип атам деп ойлоп, канчалык чоң зыян келтирип атканыңыз жөнүндө сөз кылсак, биринчиси бидаат аркылуу берилип аткан зыян. Аларга ошол эле токтобой келе жаткан бейшембилик, 40-тык, жылдык, 52 күндүк жана башкасы. Туугандар, өлүм өтө оор. Анча-мынча өлүп аткандардын кыйналып атканын көргөндүрбүз балким. Эми элестетиңиз. Маркум өтө кыйналып атып өлдү. Бул дүйнөнүн түйшүктөрүнөн кутулдум деп турганда, биз ошо 40-тык, жылдык жана башкасын кылып, бидааттарды кылып, өзүңүн күнөөлөрүң жетишпей атты беле? Мына сага кошумча күнөө деп бергендей эле сөз да бул. Кабырдагы эле кыйынчылыктардын үстүнө кошумча кыйынчылык кылып беребиз. Зато элдер довольный да, Экинчиси ысырапкерчилик. Алхамдулилла, мындай нерселер азайып баратат. Бирок дагы эле жок боло элек. 40-тык, жылдык дегенде айтпай эле коелу. Жөн эле ыксан өткөргөндө нан, аш жана башка жей турган нерселердин ашып калганын көрүп эле жүрөбүз. Туугандар, ысырапка жеңил карабашыбыз керек. Бул биринчиден ошол ысырап кылып аткан адамга күнөө. Экинчиден маркумга эле күнөө кошумча, өзүнүн күнөөлөрү жетишпей аткансып. Үчүнчүсү дагы түрдүү бидаттар, мисалы маркумдун көрүн тегеретип тосуп коюу. Бул дагы өзү чыгым. Анын үстүнө маркумдун кыйналышына дагы бир себеп. Дагы балким мындан көптүр, бирок мен эстегендерими гана айтып кеттим. Урматтуу мусулман туугандар, жогоруда айттык, маркумга кандай гана чоң сооптор жеткире алышыбызды жана кандай кошумча күнөө кошуп берип, кантип чоң кыйынчылык жеткиришибизди. Өтүп кеткен туугандарыбыздан кыямат күнү көрүшкөнүбүздө жакшылыктарды гана көрөлү. Ошондуктан келиңиздер, адат болуп калган өтүп кеткен туугандарыбызга зыян жеткире турган, ысыраптан Аллах Таала ыраазы болбогон, бирок элдер типа ыраазы болгон иштен алыс бололу. Тескерисинче адат кылалы, өтүп кеткен туугандарыбызга пайда жеткире турган садака жария, Аллах Таала ыраазы болгон, бирок элдер ыраазы болбой калышы мүмкүн болгон ишти кылалы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Биздин куруп аткан медресебизге 150 000 сом акча которушту да. Алла кабыл кылсын, Аллахым ыраазы болсун. Айта турган нерсе, жөн күндөрү болгондо мына сооп берет. Мына орозо күндөрүндө мына берген болсо, мунун сооптору көбөйтүлөт туугандар. Алла Тааланын убадасы бар. Кимдер орозо күндөрүндө бир жакшылык кылган болсо, анын соопторун көбөйтөм деген да. Кудай Таалам ушу соопторун миллион кылып берсин.